Ак жоолук ажары коомдук кайрымдуулук фондунун чакыруусу менен Орусияда мусулмандарга психологиялык жардам берүү ассоциациясынын төрайымы Ольга Павлова айым Кыргызстанга келип айымдарга 2 күндүк үй бүлөлүк баалуулуктар жана үй бүлө мамилелери деген таризде окутуу өткөрдү. Аталган тренингке 200дөй айым катышты. Анын айтымында бүгүнкү күндө үй бүлө институту психологдордун жардамына муктаж. Үй бүлөнү сактап калуу, билим жана түшүнүшүү менен үй бүлөнү сактап калууга багыт берүү дейт. Бу тууралуу Зарима Жээналиева айтып берет. Ак жоолук ажары кайрымдуулук аялдар фондунун чакыруусу менен Бишкекке мусулмандарга психологиялык жардам берүү ассоциациясынын төрайымы Ольга Павлова менен биргеликте маданият алкагындагы үй бүлө жана үй бүлөлүк мамилелер аттуу семинар болуп өттү. Семинар учурунда маданияттардын үй бүлөгө жана анын баалуулуктарына тийгизген таасири, ошондой эле аялдын коомдогу орду жана ролу тууралуу темалар козголду. Тренер Аялзат атындагы Планета аттуу долбоордун алкагында чакырылган. Үй бүлө жана үй бүлө баалуулуктары же болбосо үй бүлөлүк мамилелер долбоорунун алкагында иштеп жатабыз. Бул долбоордун алкагында 20 тренер даярдалып, Кыргызстан боюнча ар кайсы региондордо азыркы учурда ушул теманын алкагында тренингдер өтүп жатат. Биз азыркы учурда акыркы этабына келип калдык. 6 айдан бери ушул теманын алкагында тренинг өтүлүп, балар өздөрү окушуп. Ольга Павлова семинардын жүрүшүндө өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, практикалык окуялардын негизинде ажырашууга алып келген үй бүлөдөгү негизги көйгөйлөргө көңүл бурду. Ошондой эле айымдар өзүн өзү өнүктүрүү, коомдогу, үй бүлөдөгү жана бала тарбиялоодогу ролуна басым жасады. Андан тышкары семинардын катышуучулары өзүнө пайдалуу маалымат алып, кызыктуу суроолоруна жооп ала алышты. На самом деле вопрос очень актуальный, который вы... Чындыгында эле дин менен жашаган адамдын жан дүйнөсүндө көйгөйлөрү болбошу керек деп ойлошот. Диндин талаптарын аткарып жашаган адамдар деле кээ бир психологиялык кырдаалдарга туруштук бере алышпайт. Ошол учурда профессионал психологдун кеңешине муктаждык пайда болот. Психолог адам менен жаратуучунун ортосундагы гармонияны жана үй бүлөдөгү аял эркектен, бала бакыра, айлана чөйрө менен болгон мамилени жөнгө салууга багыт берет. Ошол эле учурда дин чөйрөсүндөгү инсандар менен иштөөдө психолог динди түшүнө билүүсү шарт. Ал эми үй бүлөнү карай турган болсок, аял менен эркек бири-бирин уга билүүсү кажет. Психолог кеңеш бербейт, бирок гармониялык мамиле түзө билүүгө жол көрсөтөт. Бири-биринин муктаждыктарын чече билүүсү керек. Андай болбой бара жатса, компромисске келүү жолу менен үй бүлөдөгү чыңалууну алдын алса болот. И иногда